Дүйнө ары чайпалып, бели чайпалып толкунуу токтоло албай турган учур. Бир жерде согуш, бир жерде саясий кризис, дагы бир жерде мамлекеттер аралык тиреш күчөп жатканда, Борбор Азиядагы тынчтыкты сактоо мурдагыдан да маанилүү болуп турат. Ушундай учурда аймактагы мамлекеттердин башчыларынын алдында бир гана эмес, жалпы Борбор Азиянын келечегине байланышкан чоң жоопкерчилик турат. Анткени бүгүн Өзбекстандын тынчтыгы Кыргызстанга, Кыргызстандын тынчтыгы Өзбекстанга, Казакстандын туруктуулугу Тажикстанга, ал эми Тажикстандын тынчтыгы бүтүндөй аймакка керек. Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин чек арасы өзүнчө болгону менен тарыхы, маданияты, экономикасы жана элдердин байланышы бири-бири менен тыгыз байланышта. Эми карапайым эл Борбор Азия мамлекеттеринин ортосундагы достук тууралуу эмне дейт? Биз шаар тургундарына бир нече суроо узаттык. Менин атым Кубанычбек Алмаксызбек, Бишкек шаарынын тургуну. Ынтымак болсо, ошондо береке болот экен да. Ошондуктан азыркы учурда Борбор Азиядагы болуп аткан иштер аябай кубандырарлык десек болот да. Анткени деген элибизде да айтылат, кошуна менен жакшы мамиледе болуш керек депчи. Биз деле мурун Европа Союзуна суктанчубуз да. Анткени деген мына Европа Союзунда эч кандай талашып тартышпай, ушундай ынтымакта интеграция болуп, ушундай көп ийгиликтерге жетип атат депчи. Азыр Кудайга шүгүр бизде дагы ошол нерсе пайда болгонуна аябай кубанып атабыз да. Анткени деген качан кошуналар ынтымакта болгондо гана, мындай биримдикте гана болгондо өнүгүү болот экен да. Эгерде деген эч кандай жанакындай согуш болбой, тынчтык болсо, биримдик болсо, ошондо деген көп жылыштар болот экен. Маданий жактан, экономикалык жактан, бардык жактан мындай чоң-чоң жылыштарга жетишсек болот экен да. Ошондой эле, мисалы үчүн бир мамлекетке Европага барсаң, башка мамлекеттерге дагы бир виза ачылат да. Бир мамлекетке барып, башка мамлекеттерди көрүп кетесиң да. Ошол сыяктуу бизде дагы ошол турларды уюштурса болчудай экен да. Ошондуктан азыркы болуп аткан иштер, саясат, сырткы саясаттар абдан туура багытта кетип баратат. Ошондой эле ар бирибиз ушул ынтымакка салымыбызды кошушубуз керек да. Жөнөкөй эле мисалы үчүн комментарийде дагы биз деген ошол бир тууган мамлекеттердин ынтымагын бекемдөөгө өз салымыбызды кошушубуз керек да. Негизи эле бул ынтымак баягы тарых деген башынан эле бар болчу, бирок айрым лидерлерге дагы бул өтө маанилүү оорду бар да. Анткени ушул акыркы жылдары өзгөчө ушул биздин президент дагы ушул туура багытта иш алып барып атканын азыр жыйынтыгын көрсөк болот да. Мисалы үчүн Өзбекстанга, башка мамлекеттерге мындай оңой кирип чыгуу оңойлоду, баягы ынтымактык, биримдик сезимдер күчөп атат. Ошондуктан бул эң биринчи ушул мамлекетти башкарып аткан башчылардын дагы таасири, салымы абдан чоң. Андан кийин ар бир жарандын дагы ушул ишке салымыбызды кошушубуз керек. Жөнөкөй эле мисалы үчүн комментарийде дагычы жакшы комментарийлерди жазып, жакшы пикирлерди калтырып, ушул чын эле биз эгер ынтымакта, биримдикте жашасак, биз көп нерсеге жетишебиз, көп нерсе алдыга жылат дегенчи. Анткени биздин баягы сатуу базарыбыз кеңейип атат дегендейчи. Ошондуктан бул нерсе бизге пайда гана берет да, зыян бербейт деп айтат элем. Менин атым Чынара. Мен азыр биздеги Орто Азия элдердин достугу азыр ушул күндө дагы жогорку тепкичтерге көтөрүлүп келип жатат. Бул биз үчүн кубанычтуу. Себеби дегенде Казакстан менен Өзбекстан, Тажикстан булар менен биздин мамилебиз жакшы боло турган болсо, биздин мамлекетибиздин экономикалык абалы, социалдык абалдарына дагы жакшыруу үчүн өтө чоң өбөлгө болот деп ойлоймун да. Мисалы шенгенский виза сыяктуу кылып киргизсек дагы жакшы болот. Мисалы бизде азыр туристтер көбүнчө азыр Өзбекстанга тартылууда, атайын турлар менен келип, ошол менен эле кирип, Кыргызстандын дагы аябай бизде дагы сонун коз жерлер бар, ошол менен көрүп, Кыргызстан негизи туристтик боюнча эң алдыңкы өлкөгө чыкса боло турган өлкө да. Мисалы мен өзүм Чаткалдан болом. Чаткалда бизде мисалы лыжный база ачып, ошол жактан биздин ушунчалык тоолорубуз ушунчалык сонун, абасы таза, ошол жактан дагы өнүктүрсөк, биздин жаратылышыбыз укмуштуу деңгээлде даже кол тийбеген жактар дагы бар да. Ошол жактарды көргөзүү менен биздин экономикабызга дагы өтө жакшы, анан Кыргызстан жөнүндө дагы башка элдердин ой пикирлери дагы мындан жогорку даражага көтөрүлмөк деп ойлоймун. Орто Азия мамлекеттеринин кайсы мамлекетине жакын күндөрү саякатка баргыңыз келип жүрөт? Өзбекстанга барсамбы деп жүрөбүз, Казакстанга барып келгенбиз.
негизи ар улут кайсы мамлекетке барбагын ошол улуттун тарыхы, маданияты менен таанышасың. Маданияты менен таанышканда ал мамлекет улуттарга дагы да жакындан көз карашыбыз дагы да болсо башка жака өзгөрөт да. Андыктан бул биз үчүн өтө маанилүү. Биз жакынкы турган кошуна өлкөлөрдө ынтымак боло турган болсо, азыр дүйнө жүзүндө кооптуу кырдаалдар болуп атат. Эгерде биримдигибиз жакшы болсо, биздин туруктуулугубузга дагы өтө жакшы го деп ойлоймун да мен. Менин атым Нургүл Эшалиева, мен Бишкек шаарында, Кыргызстанда жашайм. Орто Азиядагы элдер боюнча айтайын десем, биз Советтер Союзунан бери эле биз бири-бирибизге катнаш кылып, бири-бирибизге жардам берип, жакшы ынтымакта, достукта жашап келгенбиз. Бул Орто Азиядагы эл дагы мындан ары дагы жакшы жакка өнүгөт деген ойдомун. Менин атым Алина. Биздин Борбор Азиянын достугуна аябай быйыл Кыргызстанда негизи чоң деңгээлге жеттик го дейм. Биз Борбор Азияда кошуналар менен мындай жакшы отношенияда болсок, достугубуз бекем болсо, биз дагы көп нерселерге жетебиз го дейм. Мен аябай кубанычтамын бизде Кыргызстан ушундай чоң деңгээлге чыгып, кошуналарыбыз менен алыш бериштерин бекемдеткени үчүн. Менин атым Үйбөл, мен де Куловамын. Өзүм Бишкек шаарынын тургунумун, пенсиядамын. Анан эми бул жерден ар кайсын эле сүйлөп атабыз. Негизи эле коңшу тынч болсо, жаның тынч, кошунаң тынч болсо, өзүң тынч деген кеп бар. Коңшуларыбыз тынч болсо, Өзбекстан, Казакстан дегендей баары тынч болсо, биз бир тууган элдербиз. Бир тууган элдер болуп тургандай ынтымактуу болгонубуз эле жакшы, өзүбүзгө эле жакшы болот. Кандай болбосун, тынчтык эле жакшы. Элдин баары тынчтыкты сүйөт. Мен атым Аида. Борбор Азия элдери коңшу өлкөлөр менен ынтымакта жашап келген. Коңшу өлкөлөр негизи ынтымактуу болсо, бирибиздин тынчтыгыбыз маанилүү дейм да. Ошо ар бирибизге. Ушундай ынтымакта жашай берели, тынчтык болсун. Максат Бишкек шаарынын тургунумун. Ушул Борбор Азия боюнча кызматташтык жакшы болуш керек. Кыргызстанда суу бар, коңшу Туркменистанда газ бар. Ушу Казакстанда буудай бар, бензин бар дегендей, Ошолордун баарын чогуу колдонсок болот дейсиз. конечно болот. Баягы келишимдер, жакшы келишимдер түзүп, баягы ыңгайлап баарын колдонсо болот да. Менин атым Сарбина. Борбор Азиянын кайсы өлкөсүнө барып көргөнсүз? Мен эч жака бара элексин. Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга да бара элексиз. Жок. Буюрса анда Өзбекстанга же келечекте Тажикстан, балким Өзбекстанга барып көрүңүз. Деге мен Турцияга барайын деп чечтим. Ал жакта деген менин мамам иштейт. Эми ал жакта да сон музыкалары, бүт баары салттары жагат. Ал жакта мындай сериалдары жакшы. Борбор Азия элдеринен кайсы элди жакшы көрөсүз? Кайсы элдердин сериалдарын көрөсүз? Кайсы элдердин кинолорун көрөсүз? Мен Борбор Азиянын өзүбүздүн кыргыз кинолорубузду көрөм көбүнчө. Анан корейский Өзбек музыкаларды укпайсызбы? Казак музыкаларын? угам. Музыка өзбекче, казакча ушуларды угам, орусча ушу. Рахмат. Менин атым Мухаммед, Кыргызстандан болом. Ушул Борбор Азия, Туркменистан, Казакстан, Кыргызстан, Таджикистан, Өзбекстан ынтымакта жашаса жакшы болмок. Анан эми биз чогуу дос болуп жашасак, ушундай жакшы болмок да. Борбор Азия элдеринен кайсы элдерин өзүңө жакын көрөсүң? Кайсы элди жакшы көрөсүң? Өзбекстанды да, Казакстанды жакшы көрөм. Тажикстандагы? Чындыгында Борбор Азиядагы мамлекеттердин кызыкчылыктары көп жерден кесилишет. Суу ресурстары, энергетика, соода-саттык, транспорттук каттамдар, коопсуздук жана чек ара маселелери. Мунун баары бир мамлекеттин гана эмес, бүтүндөй аймактын келечегине таасир этет. Ошондуктан бир өлкөдөгү туруктуулук коңшулар үчүн да маанилүү.
Биз Борбор Азия маселеси боюнча жарандык активист Айбек Теңизбай жана Искендер Шаршеевдин дагы пикирин угуп көрдүк. Борбор Азия өлкөлөр менен кызматташуу биз үчүн стратегиялык мындай мааниге анткени биз деген кургакчылыкта туңгуюкта турган мамлекетпиз. 4 жактан тең кургакчылыкта турган мындай ири мамлекеттер менен курчалабыз. Жана албетте ал мамлекеттер менен ошол меймандостукта болуу бул эң биринчи биздин парыз, анткени алар аркылуу биздин товарлар сатылып өтөт, алар аркылуу бизге стратегиялык ресурстар келет да. Мына ошон үчүн ошону эске алып туруп биз деген дайыма ошол эң жакшы таттуу карым-катнашта болушубузга керек. Кызыктарбыз, бул деген биринчи маселе биз үчүн. Эң дагы ошо Борбор Азиянын мамлекеттери менен бирге бизде ар кандай долбоорлор бар да. Мисалы үчүн стратегиялык түрдө ошол Туран же болбосо орток коридор деген долбоорубуз бар. Ал долбоор өтө чоң мааниге ээ, геостратегиялык, геосаясий мааниге ээ. Ал долбоордун аркасы менен бүгүнкү күнү ушул биздин мамлекет өзүнүн ордун таба алат дүйнөдө. Анткени жалгыздан ушул биздин мамлекеттер эч кимге кызыксыз дүйнө жүзүндө. Чогуу болсок, чогуу иштесек, анда ошондо гана баягы биз таанылабыз бир чоң субъект катары. Анын сырткары ушул логистика боюнча стратегиялык мааниге ээ болгон ушундай мамлекет катары да, Хартлендтин мамлекеттери, Борбор Азия мамлекеттери катары. Ошон үчүн биз мындайын айтканда, эмне гана таппасак, эмне гана кандай гана акчага жетпесек, кандай гана ошол ийгиликке жетпесек, ошо баары ошо биздин кошуналарыбыз менен кандай карым-катнашта болуп атканыбыздан өтө катуу көз каранды болот. Акыркы жылдары Борбор Азия мамлекеттеринин ортосунда кызматташтык өнүгүп өсүп жаткандыгын байкап жатабыз. Бул деген абдан жакшы жашан, анткени бизди бөлүндүрө турган нерседен дагы бириктире турчу баалуулуктар өтө көп. Ошого басым жасашыбыз керек. Ар бир мамлекет өз-өзүнчө өнүгүүсү мүмкүн эмес. Борбор Азия мамлекеттеринин ошол себептен улам биз күчүбүздү бириктирүүбүз керек деген ойдомун. Жакында эле биздин бийлик тарабынан виза киргизүү сунушталыптыр. Туристтик виза. Бул дагы абдан жакшы шарт түзмөк. Ошол эле учурда коңшу эки мамлекеттин лидерлери дагы бул идеяны колдоорун билдириптир. Ушуга окшош биргеликтүү иш-аракеттерди көрүп, сырткы үчүнчү мамлекеттер менен кызматташууну дагы алып барууда бирге кыймыл-аракеттерди көрсөк туура болмок. Ошол форматта дагы азыркы учурда биз байкап атабыз. Борбор Азия жана АКШ, Борбор Азия жана Орусия деп ар түрдүү форумдар, иш-чаралар дагы өтүп жатат. Тышкы саясаттагы эң чоң жетишкендиктердин бири ошол Борбор Азия мамлекеттери менен биргеликте иш-аракеттерди көрүү жана биригүү аракеттерин көрүү деп мен эсептеп кетмекчимин. Борбор Азияны чек аралар бөлүп турат. Бирок жашоодо бизди тарых, маданият, коңшулук жана жалпы кызыкчылык байланыштырып турат. Дүйнөдө ар кандай өзгөрүүлөр болуп жатканда Борбор Азия үчүн эң чоң байлык тынчтык. Анткени коңшунун тынчтыгы сенин да тынчтыгың. Чек ара бөлөт, тынчтык бириктирет.